Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн 2017 жылдагы өткөргөн иш-чараларынын жылдык отчету. 2017 жылдын 26 мартында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгү жана Россия муфтийлер кеңеши менен биргеликте пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга арналган Мавлид ан-Наби мааракесин өткөрүштү. Кечеге Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушев, Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Ажы Нарматов, Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов жана бир катар белгилүү дин аалымдары келип катышты. Аны менен катар дал ушул устаздар Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүндө окуган окуучулар менен Москвадагы ири кафелердин биринде жолугушуусу болду. Ал эми өкүлчүлүк тарабынан Рамазан айынын башынан баштап Москва шаарынын адал кафелеринде мекендештерге ооз ачыруу аземдери уюштурулду. Жана ошондой эле Россия муфтийлер кеңеши менен биргеликте Шатер Рамадан аталышындагы демилгеленген иш-чаранын негизинде мусулман бир туугандарыбызга сый тамактар берилип, ооз ачырылды. КМДБнын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүндө окуган 200дөй жигиттерибиз улуу орозо айт жана курман айт намаздарында Москва шаарындагы мечиттерде мусулмандарга ыктыярдык кызматын көрсөтүштү. Ал эми курман айт майрамында өкүлчүлүктө окуган окуучулар тарабынан 25 бодо мал союлуп, эттери муктаж болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана Москва шаарындагы жогорку окуу жайларда окуган студенттерге таратылды. Берекелүү курман айт майрамынын урматына атайын спорт оюндарынын турнири да уюштурулду. 29 октябрда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгү жигиттер арасында ири масштабтагы конкурс өткөрүшүп, анда жалпы жонунан 100 бала күч сынашып, Куран, тажвид, фикх, сира, пайгамбарлар тарыхы, сахабалар тарыхы жана 40 хадис китептеринен алынган суроолордун алкагында таймашып, андагы алдыга сурулуп чыккан мыкты командалар ардак грамоталарга ээ болушту. 2017 жылдын 18 ноябрында Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Ажы Нарматов Москва жергесиндеги мекендештер менен жолугушуп, устазыбыздын акыл насаатын угуу үчүн болжолдуу түрдө 10 миңге жакын эл чогулду. Он 9 ноябрда устаз Абдышүкүр Ажы Нарматов өкүлчүлүктүн окуучулары менен ошол эле адал кафелердин биринде өзүнүн таасирдүү баяндары менен бөлүшүп, кеп кеңештерин берди. Окуудан сырткары КМДБнын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүндө окуган айымдарга жана мырзаларга биримдикти бекемдөө, сергек жашоо тартуулоо максатында кыймыл денени чыңалтат аттуу ураандын алкагында спорттук ар кандай оюн-зооктор жана пикниктер уюштурулуп турат. Биздин максат чет жерде эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин диний сабаттуулугун жогорулатуу. Ал үчүн ар сайын Москва шаарындагы Гранат кафесиндеги аялдарга ыйман сабактары өткөрүлүп, көөдөндөгү айтылбай жүргөн түрдүү маселелердин алкагында талкуулар жүргүзүлөт. Окуу куралдары боюнча маалымат. 2016 жана 2017 жылда жалпы жонунан Египеттен 2000ге жакын Куран китептери алынып келинип, өкүлчүлүктө окуган окуучуларга таратылды. Сабактар боюнча маалымат. Апталык өтүлүүчү сабактар: Куран алипеси, Куран, тажвид, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, 40 хадис, ислам негиздери жана башка бир топ китептерден турат. Андан сырткары окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн англис, орус жана араб тилдери боюнча кошумча сабактар мекендештерибизге тереңдетилип берилет. Кошумчалай кетсек, Москва шаарынын Тынчтык проспектисинде жайгашкан Борбордук мечитте жума күнү жана жекшемби күндөрү мечитке келген мусулман бир туугандарыбызды жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакыруу максатында кыргызча баяндар жана сабактар өткөрүлүп турат.